Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'de. Urmatlı Müslüman bir toğanım, Peygamberimizдің duasına kantkende жетебиз деген темада сүйлөшүп жатабыз. Мына ошондон 7-ci amal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın rayımın tilep төмөндөгү адамдарга дуа кылып кеткен. Бул эгер пенде сүйлөй турган болсо, жакшы сөз сүйлөштүгү жана ошондой эле тилин жаман сөздөн сактап, унчукпай туруштугу. Халид ибн Имрандын келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рахималлаху абдан кала хайран фагонима." Аллах Таала бир пендени райымына алсын. Ал жакшы сөз сүйлөп пайда табат. Ау саката ан суин фасалима. Же жаман сөздөн tilin saqtab amançılık tavat. Başka bir hadiste aytat: "Rahimallahu imra'an tekelleme fe gonima." Allah Taala bir kişini rayımına alsın, al süylöp payda tavat. Av sakata fe salime. Je unçukpay amançılık tapkan pendeni deyt. Demek, urmatlı Müslüman bir tuğanım, eğer pende süyley turgan bolsa, jakşı söz süylöp payda tapkan bolsa, ibadattardı tili menen atkarıp, tili menen soğuptu sözleri süylöp, Allah Taala'nı zikir kılıp, istiğfar aytıp, Kur'an okup, adamları жақшылыққа çakırıp, жамандықтан кайтарып, жана адамдарга пайдалуу болгон сөздү süylöp, soğup tapkan bolsa. Экинчиси, тилин жаман сөздөн сактап, бирөөнү гыйбат кылуудан, бирөөнү жамандоодон, бирөөнүн айыбын ачуудан, жана башка ушундай жаман сөздөн тилин сактап, аманчылык тапкан пендени дейт. Аллах Таала райым кылсын дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилибизди ар дайым жакшы сүйлөөгө адат кылышыбыз керек. Эгерде жакшы сүйлөй албай турган болсок, анда жаман сөздөрдөн тилибизди сакташ керек. Аны ташташыбыз керек. Анткени биздин ар бир сүйлөгөн сөзүбүздү периштелер жазып жатат. Жана ошондой эле инсандын кетирген күнөөсү, инсандын ката кемчилиги, көөнчөсү бул тилинде болот. Тилден бардык күнөөлөрдүн башааты турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Абдуллах ибн Масудтан келген хадисте: "Аксару хатая ибн Адам фи лисаниhi." Адам баласынын эң көп кетирген катасы бул тилинде болот. Тилди сактоо ар бирибизге милдет. Кандай бир инсандардын көңүлүн оортуп отурган сөз боло турган болсо, бирөөнү айыбын ачып гыйбат кыла турган сөз боло турган болсо, же уят, фахша сөздөр боло турган болсо, бирөөнү жамандаган, бирөөнү ушактаган, бирөөнүн аброюн төккөн, же динге каршы келген сөздөрдү сүйлөөдөн тилибизди биз сакташыбыз керек. Жана ошондой эле сүйлөй турган болсок, биз жакшы гана сөздөр сүйлөшүбүз керек. Аллах Таала буйруган тасбихтерди, истигфарларды, адамдардын көңүлүн көтөрө турган чындык сөздөрдү гана айтышыбыз керек. Эгер ал нерседи колубуздан келбей турган болсо, анда унчукпай тура турган болсок, жаман сөздө сүйлөбөй, жакшы сөздө сүйлөбөй, тилибизди сактай турган болсок, анда биз аманчылыкта калат экенбиз. Анткени пенде ушак кылып күнөө табат. Бирөөнү жамандап, бирөөнүн аброюн төгүп күнөө табат. Бирөөнү гыйбат кылып күнөөсүн мойнуна алат ошол пенденин. Өзүнүн соопторун алдырып жиберет. Мына ушинтип бирөөгө өзүнүн соонун алдыргандан көрөк, же бирөөнүн күнөөсүн алгандан көрөк, күнөө тапкандан көрөк, пенде унчукпай кое турган болсо, фассалима дейт. Бул амандыкта калды дейт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар бирибиздин үстүбүздө периштелер жакшы сөзүбүздү дагы, жаман сөзүбүздү дагы жазып жатканын биз сезе билишибиз керек. Мына ошол нерсени сезип, биз пайдалуу сөздөрдү гана сүйлөшүбүз керек. Мунун мисалы, эгерде бирөө телефон менен сүйлөшүп кала турган болсо, бир башка өлкө менен сүйлөшүп кала турган болсо, мына ошол телефондогу бирдиги түгөп калбас үчүн жалаң жакшы пайдалуу сөздөрдү терип сүйлөйт. Ашыкча сөздөн сактанат. Анткени жана телефондогу бирдиги кетип атканын билет. Мына ошол сыяктуу эле биздин үстүбүздө периштелер ар бир жазып аткан сөзүбүздү сезип, биз жакшы сөздөрдү сүйлөп, жаман сөздөрдөн алыс болушубуз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизди жакшы сөздөрдү сүйлөөгө буйруп төмөндөгүчө айтат. "Кулли ибади якулуна аллати хи ахсан." Пенделерим айткын, алар эң жакшы сөздөрдү сүйлөшсүн. "Инна шайтана янзагу байнахум." Шайтан алардын арасына бири-бирин уруштуруп, кайраштырып жүрөт. "Инна шайтана кана лил инсани адува мубина." Шайтан адам баласына, пендеге, инсанга ачык
айқын душман дейді. Демек біз тілімізді сақтауға бұйырылып тұрбыз. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде төмендеуше айтады: "Ала ухбирукум би айсарил ибадати ва ахванил бадан." Силерге ең жеңіл ибадат туралы хабар берейін бе? Денеге да ең жеңіл болған ибадат туралы хабар берейін бе? Ал ас-самат. Унчықпай тілді сақташтық. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Мен салимал муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi." Кишинин исламдағы ең жақсы болғандығы бұл башқа мұсылмандар анын тилинен жана анын қолынан зиян албағаны дейді. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи бір хадисінде айтады: "Мен кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут." Ким Аллах Тааланын бар екеніне жана ақырет күнүнө иман келтирген болса, анда ал адам жақсы сөз сүйлөсүн, же болбосо унчукпай тилин сактасын дейт. Жана пайгамбарыбыз айтат: "Туба лиман анфаqa фадла мин малихи." Бейиш болсын ким өзүнүн ашыкча малын Аллах жолуна сарптаган болсо, "Вамсака фадла мин qawlihi." Жана ашыкча сөз сүйлөөдөн сактанган болсо, бул адамга бейиш болсын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү баяндап берет. Дагы пайгамбарыбыз айтат: "Бир сахаба келип пайгамбардан осият сурайт. Я Расулаллах, мага бир осият бериңизчи" дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Кул аманту биллахи сумма стақим." Аллах Таалага иман келтирдим деп айткандагы кийин ошол жолдо туура жүргүн дейт. Жана сөзүн улап: "Фама аттaqi" эмнеден сактанайын дегенде "Фаума биядихи иля лисанихи." Пайгамбарыбыз тилине колун ишарат кылып, мына ошол тилиңдин ката кемчилигинен, тилиңдин күнөөсүнөн сактан деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тилине ишарат кылат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фала табусу диядaka илля хайрин." Колуңду жакшы жака гана жумшагын дейт. Жакшы ишке гана колуңду сунгунуң. "Вала тaqul билисаника илля ма'руфан." Жана тилиң менен сүйлөй турган болсоң, жакшы гана сөздөрдү сүйлөгүнүң деп пайгамбарыбыз айтат. Жана пайгамбарыбыз айтат: "Ла ястaqim иману абди хатта ястaqima qalbuhu." Пенденин иманы түз болбойт, качан анын жүрөгү түздөлбөйүнчө. "Вала ястaqimu qalbuhu хатта ястaqima лисануху." Жана анын жүрөгү түздөлбөйт, качан анын тили түздөлбөйүнчө дейт. "Вала ядхулул жанната рожулун ла я'ману жараху бавайқаху." Кошнасына зиянын жеткирген киши кыямат күндө бейишке кире албайт. Кошнасына зулум кылган, кошнасына аргандай бале кырстарды жеткирип турган, кошнасына өзүнүн жамандыгын көргөзүп турган адам бул кыямат күндө бейишке кире албайт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен сарраху ан яслама фалялзам самата." Ким кыямат күнүндө азаптардан амалчылык калууну каалай турган болсо, ошодон аны сүйүндүрө турган болсо ошол нерсе, анда бул адам тилин сактасын жаман нерселерден дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Кулли калам ибн адама хуа алейхи." Адам баласынын ар бир сүйлөгөн сөзү анын зиянына болот. "Илля амру би маруф." Бир гана жакшылыкка буйруп сүйлөгөн сөзү, "Ва нахиян" же жамандыктан кайтарып сүйлөгөн сөзү, "Ау зикруллах" же Аллах Тааланы зикир кылып сүйлөгөн сөзү гана кыямат күнүндө анын пайдасына соогуну өтөт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндап берет. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен каффа лисанаху сатараллаху азза ва жал ауратаху." Ким тилин сактай турган болсо, Аллах Таала бул адамдын уят намысын сактап коет. Жана пайгамбарыбыз айтат: "Убудуллаха каннага тараху." Аллах Таалага сыйына турган болсоң, Аллах сени көрүп тургандай сыйынгының. "Ваадут нафсака фил маута." Жана өз нафсыңды маркумдардын катарынан эсепте. "Ва ин ши'та анбa'tuka бима хуwa amlaku bika min hada kullihi." Эгер кааласаң мындан дагы жогору турган амал тууралуу баяндап берем дейт. "Ва кала хаза ата биядихи ала лисанихи ила лисанихи." Пайгамбар салам тилин көргөздү дейт. Эң жогору турган амал, эң бийик турган амал бул тилин сакташтык деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай көргөздү деп айтат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тилди сактоо боюнча төмөндөчү айтат: "Инна рожула ла ятакалламу би калиматин фаядхаку минха жуласааху." Бир киши ушундай сөз сүйлөйт, ошол сөз менен жанында отургандарды күлдүрөт. "Яхви биха абаду мина суроя." Жана ошол айткан сөзүнүн себептүү дозоктун астына түшүп кетет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Демек биз сүйлөгөн кезде дагы чындык сөздү сүйлөшүбүз керек. Ашыкча сөздөн алыс болушубуз керек. Жана жалгандан тогуп бирөөлөрдү күлдүргөндөн дагы алыс болушубуз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна рожула ла ятакалламу калиматин."
Bir адам ушундай сөз сүйлөйт, мин ридваниллахи, Аллах Тааланын ыраазычылыгына сүйлөп коет. Бирок ал эмне деген өзү деле билбейт. Дагы бир киши ушундай сөз сүйлөйт, бирок ошол сөзү Аллах Тааланын каарын келтирип коет. Бирок сүйлөгөн сөз Аллах Тааланын каары келтиргендигин бул өзү дагы билбей калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи дагы бир айтат: "Инна азаман наси хатая яумул кыямат актархум хаудан фил батили." Кыямат күнүндө адамдардын эң көп катага, кемчиликке, күнөөгө баткандары булар батыл сөздөрү сүйлөгөндөр деп Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Мин хусн ислам мар'и таркуху ма ла янихи." Кишинин исламдагы эң жакшысы дейт. Исламды эң жакшы тутунгандыгынын белгиси бул өзүнө тиешелүү болбогон нерселерге аралашпаштыгы дейт. Өзүнө тиешелүү болбогон сөздөрдү сүйлөбөштүк. Башка бирөөлөрдүн ишине, жумушуна киришпей өз жумушу менен жүргөндүгү деп Пайгамбар саллаллаху алейхи баяндап берет. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисинде айтат: "Ла тахасаду ва ла табагуду." Бири-бириңерге коралбастык кылбагыла, бири-бириңерди жек көрбөгүлө, вала тадабару, бири-бириңерге тарынышып кетпегиле, вала ягтаб ба'дукум ба'дан, бири-бириңерди гыйбат кылбагыла, ва куну ибадаллахи ихванан, Аллах Тааланын бир тууган пенделери болгула деп Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде мына ушундай баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эгер пенде сүйлөй турган болсо, жакшы сөздү сүйлөй турган болсо, ал улуу пайдаларга эргешет экен, соопторго жетет экен. Ал эми ким тилин жаман сөздөн сактай турган болсо, анда бул ар кандай күнөөнүн апаттарынан, балелеринен аманчылыкта калат экен. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул пендени Аллах Таала ырайымына алсын деген дуасына жетет экен. Аллах Таала баарыбыздын билип дагы, билбей дагы кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Кыямат күнүндө даражабызды көтөргөн болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.